Иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин колдоосунда 2013 жылдан бери өтүп келет. Бул жарманки аркылуу болочок кыргызстандык студенттер Россия Федерациясындагы жогорку окуу жайлардын түзүлүшү, багыттары жана шарттары менен жетишинче таанышууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Маалымат боюнча өткөрүлгөн өнөктүктүн жыйынтыктары боюнча учурда 8000ден ашуун кыргыз жарандары коңшу мамлекетте билим алышууда. Ребята могут поступать здесь на бюджетные места. Именно бюджетные. Понятно, что контрактный вариант. Балдар бюджеттик окуу жайларга тапшыра алат. Андан тышкары контракттык негиздеги окуу жайлар да бар. Бардык окуу жайларда түрдүү багыттагы орундар бөлүнүп берилет. Аларга инженердик, педагогикалык жана медициналык багыттар камтылган жана булардын бардыгы бюджеттик орундар. Ар бир өлкөнүн окуучулары бизге кайрылып, керектүү маалыматтарды ала алат. Окуу жайлар кабыл алгандыгы тууралуу маалымат бериши үчүн өздөрүнүн байланыш номерлерин калтырышы керек. Контакты. Оставлять свои контакты. Россиядан билим алуу көргөзмөсү быйыл 5 апрелден 9 апрелге чейин иш алып барат. Алгач иш-чара Бишкек шаарындагы Касымалы Баялинов атындагы жаштар китепканасында орун алды. Мындан ары бул өнөктүк республиканын бардык облустарында өткөрүлмөкчү. Более того, у нас выстраиваются двухсторонние отношения. Мындан тышкары эки мамлекеттин окуу жайлары арасында бир катар мамилелер түзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө окуу жайларда көргөзмө жарманкеси өткөрүлүүдө. Ал эми келе жаткан май, июнь, июль айларында жогорку окуу жайдын өкүлдөрү өздөрү келип абитуриенттерге тестирлөө жүргүзөт. Выставки это сами приезжают. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы билим багытына арналган бул иш-чара мындан ары дагы чогуу кызматташууну уланта беришерин уюштуруучулар баса белгиледи. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.